Саламатсыздарбы? Бүгүнкү маанилүү маектин коногу туризм департаментинин директору Азамат Капар. Эфирден алыстабаңыздар. Саламатсызбы, Азамат мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Мына биздин Кыргызстан туризмдин, туристтердин мекени болгондуктан биздин көрүүчүлөрдөн абдан көп суроолор сизге тиешелүү. Бүгүнкү күндө мына мисал үчүн алыска барбай эле эртең жайында боло турган туристтерге бизде даярдык кандай? Ошол боюнча бөлүшүп кетсеңиз. Өзүңүз айткандай, азыркы учурда жакшы туристтик сезон келип атат. Кышкы туристтик сезонду аяктадык. Жыйынтыктап, негизи эле бизде ушу февраль айынан май айына чейин бизде даярдыктар болот. Даярдык дегенибиз биздин туроператор, турагенттер, негизи эле туризм менен алектенген компаниялар, ишкерлер сыртка чыгып, келишимдерге кол коюп, жарманкелерге катышып, ошонун баардыгында Кыргызстандын атын таанытып, баягы биз менен биргеликте, мамлекеттик орган менен биргеликте чыгып келебиз. Бул убакка чейин көптөгөн жарманкелерге бара алган мүмкүнчүлүгүбүз жок эле. Туристик бизнес кичине баягы орто эсеп менен алганда андан да ылдыйраак деңгээлде болчу, бүгүнкү күндө өнүгүп келатат. Жана көптөгөн мамлекеттерге бүгүн баягы эшик ачылып, жарманкелерге катышууга мүмкүнчүлүк алдык. Мисалы, быйыл Лондон шаарында эң чоң жарманкеге катыштык, Берлин шаарында катыштык, Мадрид шаарында катыштык, Москвада катыштык. Анан СНГ мамлекеттеринен, КМШ мамлекеттеринен булар Алматы менен Ташкент шаарларында болот, ушуларга катышып келдик. Анан биз дагы алардан артта калбай, өзүбүздүн дагы жарманке аянчабыз бар. HITF деп коебуз, ысык күлдүк жарманкебиз бар. Ал 6 майда өтөт. Ошол жерде сырттагы партнерлорубузду Кыргызстанга чакырып келип, келишимдерге кол коюп, анан Кыргызстанга ушу жайкы сезонго чакырабыз. Бул жыйынтык буюрса жакшы. Көптөгөн келишимдерге азыр кол коюлду. Көбүнчөсү ушу бизге массалык түрдө пляждык туризмге келишет. Булар Россия өлкөсү, Казакстан өлкөсү, Өзбекстан өлкөсү. Анан быйыл абдан чоң баягы акцентти дагы Өзбекстанга жасап атабыз. Өзүңүз билгендей, жакында эле мынакей темир жолду ачтык. Темир жол мынакей жумасына бир жолу келип атат. Ал эми жайкы мезгилде ушу чартердик, анан регулярдык рейстерди ачабыз. Бул тамчыдагы аэропортко. Ал жерге уже биздин туристтер келе башташат. Сырттардан келе башташат. Анда жакшы эле жылыштар бар экен. Жогоруда өзүңүз айтып өткөндөй, мисалы үчүн акчалуу өлкөлөр, бай өлкөлөр, Кытай, Россия, жана Франция, Швейцария деген сыяктуу чет мамлекеттер, мисалы үчүн сиз жанагы тур боюнча бир туристикалык боюнча бир жыйындарга барганда, же болбосо конференцияларга барганда, алардын бизге болгон кызыгуулары кандай, келгилери келеби? Себеби деген көпчүлүк учурда байкасак, мен жогоруда айтып өткөн акчалуу мамлекеттер ошол эле Швейцарияга, Дубайга, же болбосо бир топ сервис жагынан жакшы тейлеген, же болбосо эли бир жакшы кабыл алган, же болбосо бир мындай бир шарттары жакшы мамлекеттерге барганга аракет кылып, акчаларын ошол жакка салып, ошол эле мамлекеттер байып жатат. Эмне үчүн биз ошолордун эле деңгээлинде аларды өзүбүзгө тарта албайбыз? Алардын кызыгуулары кандай бизге? Мен азыркы учурда бая дүйнөлүк тренд жөнүндө айта кетейин анда. Негизи туристтер азыркы учурда акыркы мезгилдерде эмнени каалашып калды? Кандай өлкөлөргө барганды каалап калды? Анан кайсы өлкөлөр бүгүнкү күндө баягы модада, трендте да. 2018-2019 жылдын баягы прогноздору менен айта кете турган болсок, азыркы негизги туризмдин тренди бул экологиялык өлкөлөр болуп атат. Экологиясын сактап калган, экологиялык жерлери көп, экологиялык таза абасы бар өлкөлөр бүгүнкү күндө трендте. Экинчи тренд бул улуу жөөк жолунун тренди. Азыр мынакей дүйнө жүзүндөгү бардык туристтердин 28%-нан ашыгы ушу улуу жөөк жолунун пакеттери менен улуу жөөк жолунун өлкөлөрүн кыдырганга каалашып атат. Үчүнчү тренд бул жаңы багыттар. Азыркы учурда дүйнөдөгү туристтердин көбү Европаны көрүштү. Дүйнөдөгү туристтердин көбү Американы көрүштү. Бай өлкөлөрдү көрүштү. Азыркы учурдагы жаңы тренд бул жаңы багыттар. Бул ушу 3 трендтин бардыгында Кыргызстан бар. Биз экологиялык өлкөбүз. Биз улуу жөөк жолунда Кытайдан кийинки эле турган өлкөбүз. Анан жаңы багыт, баягы көп элдер биле элек, көп туристтер көрө элек багыт катары Кыргызстан, мен ойлойм, абдан бир жакшы жаңы багыт болуп бере алат деп. Мына ошол трендтерди алып келе турган болсок, Кыргызстанда алдыңкы бир 5-6 жылдын ичинде 10 жылга чейин
аябай чоң бир жакшы бир өнүгүү болуш керек туризм жактан. Анткени азыркы туристтер бир жаңы өлкөгө келип, биринчи ошол өлкөдө сүрөт тартып, селфи кылып, досторуна мынакей мен Кыргызстанда биринчи жолу болдум силерден караганда деп, баягы өзүнүн эмоциялары менен бөлүшкөн учурлар бүгүнкү күндө абдан көп да. Ошол туристтерди фильмдерди жасап салгандар көп, биз көрүп атабыз Кыргызстан жөнүндө. Мынакей өзүңүздөр көргөндө көптөгөн туристтер келип, аябай суктанышып, ошол фильмдерди жасашып атат. Бунун баардыгы Кыргызстандын баягы келечегин көрсөтүп турат да бүгүнкү күндө. Бирок ошол эле мезгилде биз өзүңүз айтып кеткендей бир канча нерселерге басым жасаш керекпиз. Биринчи басым инфраструктуралык басымдар. Жолдорду жасоо боюнча, аба каттамдарынын учуруу боюнча, туристтик объектилердин ичинде жакшы бир шарттарды жаратуу боюнча, анан эң негизгиси тейлөө. Элдер бүгүнкү күндө көбүнчө этникага көңүл бөлүп атат. Баягы чоң шаарларда 4 жылдыздуу, 5 жылдыздуу отелдерде жатканды каалабай калышты. Элдер тескеринче айылдарга келип, айылдардын ичиндеги жашоону көрүп, жөнөкөй үйлөргө жашап, ошол турмушту көргөндү бүгүнкү күндө каалап калышты. Азыр мына Кыргызстанда өзүңүз байкасаңыз болот, айылдардын ичинде конок үйлөр абдан көбөйүп атат бүгүнкү күндө. Ар бир айылда 2-3төн, 4төн өзүнүн үйүн 2 комнатасын туристтерге берип, 2 комнатасында өзү жашап, бирок англис тилин үйрөнүшүп, баягы тейлөө кызматын бергенди кичине үйрөнүшүп, азыркы учурда баягы жылыш бар бул жааттан. Бирок ошону массалык түрдө Кыргызстанга киргизиш керекпиз. Мындан келди күндөн күнгө жөнөкөйлүктү элдер каалап калышыптыр, өтө эле андай нерсе. Абдан, ошол нерсеге каалап калышты, анан биз буга даярбыз. Кыргызстандын этникасы бар, Кыргызстандын маданияты бар, баягы эски жашоо дейбизби, айыл жашоосу бар. Ошол жашоону көргөнгө көптөгөн өлкөлөр кызыгып келип атат. Биз көптөгөн туристтер менен күнүнө аралашабыз. Алар айтат, мисалы көбүнчө шаарга келгенде айтат, мени бир айылда эле жашасам жакшы болот эле. Бирок айылда жашаганда дагы жөн эле конок үйүндө эмес, бир үй бүлөнүн ичинде жашасам жакшы болот эле. Мен ошолордун жашоосун көргүм келет, ошолор менен баарлашкым келет. Алар эмне менен жашап атат, эмне менен кызыгат, философиясы кандай, тарыхы кандай, маданиятты, элине болгон мамилени именно ошолордун сөзүнөн уксам, оозунан уксам деп туристтер бүгүнкү күндө келип атат. Бул жаңы тренд туризмде. Ошол трендти биз азыр кармап, колдонуп калыш керекпиз. Анан ошону кыргыз элге мына сиздер аркылуу, массалык маалымат каражаттарынын башка ресурстары аркылуу жеткиргенге аракет жасап атабыз. Өзгөртүүнүн эч нерсе кереги жок. Баягы айылдарга туристтерди чакыралы. Үйлөргө жашаталы, күнүнө 1000 сомдон бир 3-4 миң сомго чейин төлөйт. Бул айылда жашаган ар бир үй бүлө үчүн чоң бюджет. Ошол аркылуу акча табалы. Бирок баягы кээ бир баягы стандарттарга үйрөнөлү. Тейлөө стандарттарын үйрөнөлү, тамак кылуу стандарттарын, меймандостукка үйлөнөлү, тамак кылуу стандарттарын үйрөнөлү. Ар бир конок келет. Конок келгенде анын өзүнүн баягы өзгөчөлүктөрү бар. Араб өлкөлөрдүн өзгөчөлүктөрү бар. Мисалы, еврейлердин өзүнчө өзгөчөлүктөрү бар, орустардын өзгөчөлүктөрү бар. Ошого жараша тамак жасап бериш керек. Ошого жараша стандарттарды кармаш керек. Ошого жараша шарт түзүш керек. Ошол шарттарга үйрөнөлү деп эми баягы бардык Кыргызстанга азыркы учурда колубуз жетпей жатат. Бирок эң активдүү областтарга, райондорго барып үйрөткөнгө аракет жасап атабыз. Сөзүңүздө калет жок. Биз 2008-жылы өткөргөн биздин кинофестивалда Орусиядан келген Кыргызстанда биринчи жолу орус конокторубуз биздин үйдүн кичүүсү колго суу куюп, ага бата берүү биздин салтыбыз аларды абдан таң калтырган. Бул канчалык жакшы нерсе. Биз мисалы үчүн ошо орустар келсе дагы биздин балага деген сен келечекте жакшы адам бол, сен акылдуу бала бол деген өздөрүнүн алкыштарын айтып, ошо биздин бир эле салттын бир тамчысына эле абдан таң калып кетишкенине мен өзүм күбө болгом. Андан кийинки сөз мына жакында болуп отурган ал нерсе да алыс эмес. Биз дүйнөлүк көчмөндөр оюну деп бул атты абдан улуу ааламдаштырылган бир нерсени өзүбүздүн мойнубузга алып алдык. Менимче башталышы жаман эмес, өтүп келе жатат. Ошол оюнга бизге ушу сырттан келген туристтер атайын расмий чакырылган эмес, расмий чакырылып отургузуп, расмий бир жерге жаткырган эмес, биздин ошо сырттан келген коноктор көбүрөөк келсе жакшы болмок деген ойду айтар элек. Анткени алардын баягы өздөрүнүн ойлору, өздөрүнүн ошого болгон оюндарыбызга болгон кызыгуулары
болуш керек. Эгерде быйыл ошол биздин көчмөндөр оюнуна туристтер көбүрөөк агылып келип калса, биз аларга кандай шарт түрүп бере алабыз? Негизи эле ал келе турган туристтердин санын биз тактай алабызбы? Канча турист келет, алар качан барып көрүшөт? Аларга бир программа түзүп, колдоруна кармата алабызбы? Ушундай мүмкүнчүлүк барбы? Азыркы учурда дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына бардык даярдык жүрүп атат. Ар бир тарап боюнча, спорт тарабы боюнча, маданият тарабы боюнча жана башка тарап боюнча. Мен эми бир нерсени айта кетким келет. Баягы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары туристтер үчүн эмнеси менен кызык, эмнеге келип атат, эмнеге кызыгышып атат. Баягы дүйнөдө азыр ааламдаштыруу процесси жүрүп атат, өзүңүз билгендей. Технологиянын келген заманы, технология көп адамдардын көп убактысын алган бүгүнкү заман. Анан ар бир этностун, ар бир өлкөнүн, калктын өзүнүн этникалык маданияты жана спорту бар. Ошол маданият кээ бир жерлерде баягы ааламдаштыруунун келүүсү менен жок болуп бараткан учурлар абдан көп. Өзүңүз билгендей, азыркы учурда биздин дагы жаштарыбыздын көбү биздин мурдагы салттарды, мурдагы философияны, мурдагы тарыхты билишпейт. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары бир чети өзүбүздүн баягы этникалык маданият менен спортту сактап калуу менен дүйнөгө бул кандайдыр бир вызов берип атат да. Биз ушул нерсени жоготуп баратабыз. Мынакей дүйнөлүк көчмөндөр оюндары аркылуу бул нерсени сактап калалы, көрсөтөлү. Ар бир өлкөнүн этностун маданиятынын сулуулугун, кооздугун, ар түрдүүлүгүн көрсөтөлү деген баягы бир чакыруу да бул. Ошол чакырууну дүйнөлүк коомчулук абдан жакшы кабыл алды бүгүнкү күндө. Мындай чакыруу мындай чоң деңгээлде бүгүнкү күнгө чейин боло элек болчу. Ар бир улут өзүн ойлоп жатат, биздики кайда калды, биздин салт кайда, биздин сана кайда деп. Азыр мынакей Бириккен Улуттар уюму болобу, башка аянтчалар болобу, эл аралык аянтчалардын көбүндө дүйнөлүк көчмөндөр оюндары презентация жасалып, анан чакыруу болуп атат бүгүнкү күндө. Биз баягы баштап койдук элек, эл аны коштоп атат. Мамлекеттик кызматкерлер сыртка чыкканда, же бизде иштеген, же бизде жашап жүргөн чет элдик жарандар сыртка чыкканда, баардык аянтчаларда дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын бүгүнкү күндө презентация жасап берип атат. Бул ошол агымдын уланып кетиши. Обыватель катары туристтердин дагы бул идеяга кызыккан абдан жакшы да. Алар уникалдуу идея катары, бир өзгөчө бир идея катары, өзгөчө туристтик продукт катары Кыргызстанга келип ушуну көргөнгө бүгүнкү күндө абдан кызыктар. Мына 2014-жылы бир 15 миңге жакын чет элдик жаран келди эле бизге. 2016-жылы бир 60 миңге жакын ошо 6 күндүн ичинде кирип чыккан чет элдик жарандарды эсептесек келген эле. Эми 2018-жылы биз андан көп дагы күтө албайбыз, анткени көлдүн өзүнүн баягы жатаканалардын саны бар. Андан баягы ашырып биз күтө албайбыз да. Бирок мен ойлойм, көчмөндөр оюндары Кыргызстандын туристтик брендин сыртка чыгарууда, ошол туристтерди Кыргызстанга келүүдө абдан чоң салым жана ролу бар. Анткени дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын угуп, аны телевизордон көрүп, мынакей ушундай өлкө бар экен, ушундай маданияты бар экен, ушундай оюндар өткөрөт экен деп келип, андан кийин Кыргызстанга келген туристтердин саны абдан көп бүгүнкү күндө. Анан шарттардын баардыгын азыр түзгөнгө аракет жасап атабыз. 2014-жылы, 2016-жылы бир канча кемчиликтерибиз бар эле шарттар жактан. Эми коомдук даяратканалар жагынан, жатаканалар жагынан, программалардын берилүүсү жагынан ошонун баардыгын быйыл эске алып, баягы эң жакшы өткөргөнгө жакындаштырабыз. Программалардын баардыгы баягы кагаз түрүндө дагы, анан азыркы учурда эми интернеттин заманы да, интернетте дагы онлайн кароого баардык мүмкүнчүлүк болот. Сайттан, приложениялардан жана башка жерлерден. Буклеттерде таркатылат. Жок, мен суроомду кичине канааттандырбай калдым, себеби деген мен айтып жатам, ошол көчмөндөр оюнуна келген туристтердин санын биз тескей алабызбы, каттай алабызбы, канча турист келди, канча турист ошо көчмөндөр оюнуна кетти деп. Анткени мен былтыр бир нерсеге күбө болгом, бир 10дон ашык турист ошол көчмөндөр оюнундагы кырчындагы оюн бүткөн күнү кеч алар кете албай калды пробканын айынан. Бирок ошол бир жерге, жылуураак жерге жатып алалы десе, боз үйлөр аларга бир эле түнгө бир кишиге $200 чейин сурап атышат, жатасыңар деп. Алар таң алып жатат, эмне мынчалык кымбат депчи. Мүмкүн биз ошол жер кенен эмеспи кырчында, бир атайын бир 15 бир палатканы тигип, городок жасап, буларга туристтер үчүн деп, аларга эрте маалымат берип, алар мүмкүн даярдыктарды көрүшөт, бир жума барып жатышат. Жок дегенде өздөрүнүн
өздөрүнүн тамагы менен болгон күндө дагы ошо жатакана менен камсындап, силер кеч калсаңыздар, ушул жерде калсаңыздар болот деп. Ал жерге биздин өкмөт тарабынан 1-2 охрананы коюп, анткени биз муну жашыра албайбыз да. Бизге келген туристтерди биз эч качан конок катары карабастан, дайым эле мында акча бар деген көз караш менен карап, буга сатып калыш керек, мунун жаткан жерине акча алып калыш керек деген түшүнүктөн биз жок, андай жок деп айта албайбыз. Анткени ошондой. Биз аны жок, бул конок келди, бүгүн мен ушул үйүмө бекер эле жатып кетсин, бүгүн чайымды ичип кетсин деген түшүнүк бизде кичине артта калып жатат. Мен ошону айтып жаттым, келген кишилердин санын билип, ошондой бир кичинекей бир айылча палаткалардан коюп, 15 алдын ала айтып, силер кеч калсаңыздар, ошол жерде шарт бар, барып жатып алсаңыздар болот деп, ал жерде бир кароого алсак, ошондой мүмкүнчүлүк болобу же ал жагы каралган жокпу? Эми азыркы учурда баягы сиз өзүңүз айтып кеткендей, экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынан кийин көптөгөн туристтер бизге азыркы учурга чейин жазышып атат да. Биз ушу аябай жакшы бир этно шаарчаны көрдүк. Ошо этно шаарчада калып жашап, 1-2 күн болсо да жашап кеткенге бизге шарт түзүп бергиле деп. Анан азыркы учурда бир атайын аянтча камдап атабыз. Ошол жерде бизден келген туристтер баягы жөн эле күндүз гана көрбөстөн, кечинде дагы боз үйдүн ичинде жатып. Мындан келди даярдык бар экен ага, Даярдык бар бүгүн. Жакшы экен, жакшы самалык экен. Мен ошону эле айтайын дегем, анткени биз канчалык ошо туристтерди өзүбүзгө тартсак, башка мамлекеттерде эле биз мисалы үчүн барып Дубайга жашап алган жокпуз да, барып акчабызды таштап кетип атабыз. Алар дагы ошондой көбүрөөк бизге агылып келсе, биринчиден биздин элибиз Кыргызстан таанылса, андан сырткары биздин экономикалык жагыбызга дагы пайдасы келсе деген ойдобуз. Маегиңизге чоң рахмат, Азамат мырза. Биз азын улак элге кичине ошол туризм боюнча даярдыктардан бердик. Мындан ары дагы биз чакырганда келип турсаңыз, анткени бүгүнкү күндө бир эле ысык көл жергеси эмес, ошол эле Баткен, Ош, Нарын, Талас жергесинде дагы бизде абдан көп туристтер кызыккан жерлерибиз бар. Алар дагы сурап жатышат, бизге дагы келип алар, биз дагы алардан бир нерсе көрөбүзбү дегендей кылып. Ошон үчүн келип болгон маалыматты эл менен бөлүшүп турушуңузду каалайбыз. Ишиңизге ийгилик. Рахмат сиздерге. Ушун менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн туризм департаментинин директору Азамат Капар келип маек коюп берди. Берүүнү мен Үмүт Мукамбетова алып бардым. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.